Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Талас областы Манас району Семейтай айыл өкмөтүнүн тургундары кандайсыздар? Туугандар, бул жакта үлүш жер сатыкка чыгып атат. Мына сиздер көрүп тургандай, сонун жерге жайгашкан жолдун боюнда. Бул 3 гектар жер, общий аянты. Анан көрүп турганыңыздардай, бул жерде беде себилип турат. Бул болгондо да жея урук экен. Бир жылда 4 урожай бере турган урукта бул беде сонун экен буюрса. Ошо алгандар үчүн бул даяр экен да. Анан болгондо да жолдун боюнда мына сонун ошо кырмандын эле жанында азыр өйдөдөн да көрсөтүп беребиз. Бул биринчи, экинчи поле болуп аткан. Анан мына карагайлар, нар карагайлар, бул жерге тамсалам десеңиздер мүмкүн. Токтарткан карагайлар бар. Нар жактан да жол бар, анда өйдөдөн көрсөтүп беребиз. Буюрса жакшы экен. Суунун да башында суу кенен. Мына туугандар, сиздерге азыр өйдөдөн да көрсөтүп беребиз. Бул Покровканын трассасы аралга чыгып кетип аткан. Бул Покровкага кирип аткан жак. Бул Кырманды билесиздер, барыңыздар. Ориентир Кырман. Ушудан эле бир аз өткөндө мына жолдун бияк бетинде. Бул жакта көчө бар. Көчөнүн аты эмне эле? Жан көчө. Жан көчө бул, көрүп аткандай бул фасолду көрүп атасыздар. Ушу фасолдон кийинки эле поля. Квадратный сон болуп көрүнүп турат. Сиздерге дагы азыр жакыныраак барып көрсөтүп берем. Бир сире айландырып. Мынакей, ушул беде. Суунун эле башында, жолдун боюнда, сонун жерге жайгашкан. Көрүп атабыз бардыгыбыз. Бул жерде дагы жол бар. Мына жолду көрүп атабыз. Канча метр эле? 35 метр. 35 метр мынакей. Официальный бул жол, ушул трактор кере турган бул поляга. Айландырып көрсөтүп берейин. Мына ушул жол менен түптүс эле ушул поляга кирсеңиздер болот экен. Беде жүктөп кеткенге да ылайыктуу экен да. Өтө сонун экен дегимек. Азыр сиздерге мынтип айландырып көрсөтүп берейин дагы. Мына бул жерде көрүп атасыздар, бул айдалган поля башка бирөөгө караштуу, анан бирок мына беде ушул бир адамдыкы. 3 неме бөлүнүп турат го, арык болуп. Бул бурчка чейин ушул бир кожоюндуку. Ушул полный көрүп тургандай. Көрсөтүп берейин. Чоң болгондуктан дронду өйдөрөөк көтөргөнгө туура келип атат. Дронго да батпай атат даже. Даже бул 3 гектардан да чоң болуп калышы мүмкүн. Мынакей. Беде жея урук, башында айткандай 4 урожай берет бир жылда. Демек бул өзүн актап коет да. Ушу бедеден эле актап коет. Беде бир кезде баа болуп калып атат, өзүңүздөр билгендей. Мынакей. Ушул беде, ушул жер. Бул жерде 2 документ. Документтин баары таптаза экен, туугандар. Тегерегин баарын көрсөтүп берип коеюн. Тегерегимде ушундай полялар. Бул жерде буюрса жаңы жол экен, ушул жаңы дагы тамдар түшсө, бул жерге карагайды көрүп атабыз. Зым тартып алам десеңиздер, карагай бар экен, жакын буюрса. Жакшы. Эми жолго чыгайык, жолду да көрсөтүп берейин сиздерге. Бул жол Покровкага кирип аткан. Бул Кырман көрүп аткандай. Анан бул тарап аралга кетебиз. Ошол туугандар мына жолдун эле боюнда өтө жакшы жерге жайгашкан экен поля. Баазы $30,000 сурап атат кожоюну. Баазын келишсеңиздер болот. Эми бул өзүн актап коет да. Не айдасаңыздар да бул чоң жер экен, өтө күчтүү жер окшойт. Жакшы жер экен туугандар мына. Суунун башында бара-бара жерлер да кымбаттап атат. Жакшы жерлер. Мисалы мен көп жерлерди тартып атпаймынбы? Анан ондай бир жерден ушул 3 гектар жер сатылбайт да, табылышы кыйын. Анан бул болгондо да ошо жолдун боюнда көрүңүздөрбү? Бир дегенде 3 гектар. Бир массив болуп кеткен буну. Ошол эми буну билгендер буyu алып калышы мүмкүн. Аукционда болуп кетиши мүмкүн бул жер. Ошон үчүн алып калганга аракет кылыңыздар. Айландырып да сиздерге көрсөтүп берип атам. Сону кылып. Жолдун боюнда сонун жерге жайгашкан.